гол жараткан. Топтогулук болсо 49. Топтогулук болсо 38 болчу жана дал ушул мезгилде коноктор эсепти ачып кетти. Гол албетте кадимкидей Танов менен Каныбек бара жатат. Карама-каршы тарапка өткөрдү жана Кнауфтун соккусу гол. Ким Каныбек Өмүр Султановдун эсебине жазылат го дейм. Менин оюмча тирөөчкө тийип кайтты окшойт азыр. Спорт комитет жана топтогулук сокку бир топ кубаттуу. Азыр спорт комитетте сонун мүмкүнчүлүк бар. Өзү жеке жана Амир Азатовдун бул жерде спорт комитеттен азыр жакшы топ, бирок таама эмес. Арсланбек Токоев жана Абышевдон сокку. Абышев кайрадан топ менен жана ким бар бул жерде? Серпилген топто эч ким жана бул албетте эреже бузуу. Ушул жерден айыптоо берилбесин азыр айтып өткөн. Сокку жана экинчи соккуну кайтарып кетти. Ошондо 19 жашта. 1-3 оң канатка жана гол эмес. Мынакей бул ирет топтогулуктун башы менен өз командасын абылдан сактап калды. Сокку Миразатов жана сокку таама эмес. Топтогулуктун чабуулдарын тажрыйбалуу Алижон Тажыбаевдин эсебин табалат болду экен. Гол мына жер аркылуу соккузатып Каныбек Өмүр Султанов хет-трик. Аны сактап кала алган жок. Спорт комитет сонун өттү. Жана идеалдуу пас, голду көрөбүзбү? Бул иретте жолу болгон жок. Алимудинов давлеси менен алмаштырып алган учурдагы комментарийго дейм. Азыр болсо Амир Азатов топту сактап кала алган эмес эле. Жаткан учурда убакыт соңуна чыкты. Мына биз убакытты тактаганча ал соңуна чыгып калды.